бардык тармактардан карап чыгып туруп өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. Бул эмне деген маселе? Мен каршымын, бул тизмени оңдоп келгиле. Сөзсүз түрдө 30%-тен кем эмес айымдардап келгиле счетный палатада. Акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып алып колдогондор да болгон. Ибаса 2021 жылдын соңунда пресс-конференцияда Ажоуз өкмөт курамында кемчилик болуп калганын мойнуна алган жайы бар. Арбаңыздар, эсиңиздерде болсо 2021 жылы Кыргызстан аялдар үчүн кооптуу өлкө деп таанылганы жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан. Мындай маалыматты көпчүлүгүбүз кабыл алгыбыз келген эмес. Керек болсо президентибиз бул билдирүүгө өзүнүн каршы оюн айткан. Бизде Кыргызстанда аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын. Аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр койм. Каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким эчтеке деген жок. Садыр Жапаров 2020 жылдагы башаламандыктын арты менен бийликке келгенде аялдарды колдоо керектигин жооптуу кызматтарга тартуу убадасында берип жүргөн. Мен сиздерге жана депутаттарга айттым, сиздерге дагы бир жолу кайталап коеюн. 1 ай 2 айдын ичинде кайрадан карап чыгып, бардык тармактардан карап чыгып туруп өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. 30% аял болуш керек негизи өкмөттүн курамында. Андан бери конституцияга өзгөрүүлөр кирди. Өзү эч жактан бери эңсеп келген президенттик башкаруу системасына өттүк. Ибаса 2021 жылдын соңунда пресс-конференцияда Ажоуз өкмөт курамында кемчилик болуп калганын мойнуна алган жайы бар. Баланс боюнча дегел өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар. Бир эле аял болуп калды, бирок азыр агенттиктер бар бизде. Службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды буюрса. Министрлер кабинети куралды. Министрлер кабинети демекчи, анын төрагасы Акылбек Жапаров дагы өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу аялзаттын бийликке келүүсүн кубаттай турганын жазганы бар. 4 декабрь 2020 жыл саясаттагы аялдар тууралуу. Мен жалпы эле аялдарга, анын ичинде саясаттагы аялдарга да дайым сый менен мамиле кылып келем. Биз бул маселе боюнча Финляндиядан үлгү алсак жакшы болмок деп ойлойм. Мен 2004 жылы бул өлкөгө иш сапары менен барып, Фин парламентинин 70% аялдардан турарына күбө болгом. Эмне үчүн көпчүлүгү аялдар деп ойлойсуз? Анткени аялдар экономикалык шарттарды түзүшсө, эркектер бизнес тармагын өнүктүрүү аракетинде экен. Аялдар менен эркектер мындай ыкмада ар кайсы тармактарды өнүктүрүүнү бөлүп алышканы болуп көрбөгөндөй натыйжа берет. Акылбек Жапаров деле бийликке жеткенге чейин эриккенден эле жазып койгон бу деп калдык. Анткени министрлер кабинетин жетектегени аялзаттын кызматка келишине кызыктар болгон жок сыягы. Март айынын орто ченинде өкмөт мүчөсү Динара Кутманова кызматынан бошотулгандан кийин курамда болгону бир гана аял калды. Тагыраагы 21 министрдин бирөөсү гана аялзатынан. Динара айымдын ордуна болсо кайрадан эркек адам келди. Учурдагы көрүнүш жогоруда президент белгилеген 30%га таптакыр караандабайт. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү да жалаң шагыраган жигиттерден турат. Кыргызстандагы райондук администрация башчылары, акимдер да өңчөй эркектерден куралган. Баса марттын башында Чүй облусунун бир катар атка минерлери кызматтарынан бошотулуп, алардын ордуна да жигиттер келишти. Буга чейин жогорку трибунада аялзаттын кызматка тартылбай жаткандыгын депутаттар көтөрүп, сындап да жүрүштү. Азыр мына счетный палатаны бул абдан мындай чоң тизме, да. Это очень важная должность, очень важная позиция, да. Бир да 4 иштеп аткан мырзалар иштеп атат, жетөөнү алып келип атасыңар, кайра эле эркектер. Кана аялдар? Жокпу? Татыктуу эмеспи? Же эмне счетный палатада 10-20 жылдан бери жалаң эркектер иштеп атабы? Бир да кыз жокпу? Эмнеге алып келип атасыңар? Мен бул маселени урматтуу айымдар, Шарапаткан эже, Айсар эже, Камила эже, бул маселени эмнеге парламентке деген сөзсүз түрдө мындай үнүңдү катуу чыгарып, ачууң келип айтыш керек. Эмнеге бул маселени мырзаларыбыздын өзүнөн чыкпайт? Эмнеге колдобойт? Женщины в парламент по квоте должны приходить. По одномандатному мен башман өткөн, это практически нереально. Счетный палатага тандаганда дагы бир да айымды сунуштап кеп келишпейт. Эмне ишенбейсиңерби? Же биз силерге 51% шайлоо гана керекпизби? Бул эмне деген маселе?
Мен каршымын, бул тизмени оңдоп келгиле. Сөзсүз түрдө 30% кем эмес айымдар деп келгиле счетный палатада. И буну урматтуу биздин президентибиз да угат, президенттин өкүлү сиз отурасыз, жеткирип баргыла. Эмнеге айымдарды алып келбейсиздер? Мына Авал баягы эле бойдон. Баш мыйзамдын 24-чү беренесинде Кыргыз Республикасында эркектер, аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп белгиленген. Бирок реалдуу турмушта андай эмес. Кызмат колдун кири дейт кыргызда. Кызматын деле аялдарга бербесин дейли. Бирок акыркы мезгилдерде аялзаттын укуктары да тебеленип бара жаткандыгын коомчулуктагы, эл аралык уюмдар дагы сынга алууда. Маселен, кемпир абатты бербейбиз деп оюн ачык айткан Асия Сасыкбаева, Рита Карасартова, Перизат Суранова, Гүлнара Журабаева, Клара Соронкуловалар кармалышты. Кийинчерээк алардын катарына мурдагы депутат Оразайым Нарматова да кошулду. Аты аталган айымдарга кылмыш жаза кодексиндеги массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен иш козголуп, жашыруун грифин койгонго да жетишти. Ден соолугуна байланыштуу айрымдары үй камагына чыкканы менен Клара Соронкулованын абалы оор болуп жатканына карабай, абакта кармалып турганы да аялзатына карата болгон бийликтин осол мамилеси десек болчудай. Буга өлкө акыйкатчысы көңүл буруп, Клара айымдын реабилитацияга муктаждыгын айтып чыкты. Укук коргоо органдары үн каткан жок. Баса, президент Жапаров биринчи элдик курултайда кемпир абат иши боюнча кармалгандарды өлкөгө бүлүк салууга аракет жасагандар катары сындаган. Активисттер сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап колдогон дейт, экен деди. Ооба, көпчүлүгү колдогон. Арасында акчага колдогондор да болгон. Чет өлкөдөн, чет жактардан акча алып колдогондор да болгон. Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Бүлүк. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, месага акча, месага тиги бусик акча, месага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп келди деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга. Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал кемпир абатка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн. Эки өлкөнүн ортосунда согуш чыгарыш үчүн гана кызыктар күчтөр болгон. Алар жеке эле өзүлөрү эмес, чет жактан дагы күчтөр бар. Аларды шыкактап турган күчтөр бар. Бардыгы биз билебиз, эми аны сот чечет. Мен эч качан эме кыла албайм. Анан ушинтип элге бүлүк салам деп аткандарды сот камабаганда эмне кылат анан? Эмне башынан сылап отурабы? 25-30 кишинин кызыкчылыгы эмес, биз 7 миллион элдин кызыкчылыгын, анан мамлекеттин кызыкчылыгын карашыбыз керек да, тынчтыгын ойлошубуз керек да. Алар өлкөгө бүлүк салуучу кылмышкерлер болсо, эмне үчүн жарым жылга чейин соттор айыпталуучулардын күнөөлүү же күнөөлүү эместигин далилдей албай отурушат деген соол жаралды. Же чындап эле Кыргызстан аялдар үчүн кооптуу өлкөбү? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка, ал эшемдикке каршы күрөшүп келет. Коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген, чындыкты тайманбай айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына жазылыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көргөн QR кодко багыттасаңыз жетиштүү болот. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды мүмкүн болушунча көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, комментарий калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтсөңүз, биз сиз менен байланышабыз. Мыйзам сыйлаган, өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиздер менен мен Сайпин Султаналиев болдум. Көрүшкөнчө.